Кооз бакчада бир терек бар эле. Жыл өткөн сайын ал жетилип, бою узун, келишимдүү, суктанаарлык болуп баратты. Анын жапжашыл таажысы барган сайын калган бак дарактардын үстүнөн бийик көтөрүлүп, аларга калың көлөкө түшүрүп жатты. Бирок ал канчалык чоңоюп, өйдө карай созулган сайын анын ичиндеги текебердик ошончолук күчөдү. Калгандарын ал жек көрүү менен карап, бир күнү катуу кыйкырды. Бул аянычтуу жаңгакты алып кеткиле. Ошондо багбан ал даракты түп тамырынан кыйып салды. Мени жийиркеничтүү анжыр дарагынан алыстаткыла. Ал менин кооздугумду өзүнүн начар көрүнүшү менен бузуп жатат. Деп ачуулуу терек дагы бир жолу буйрук берди. Анжыр дарагы да жаңгактыкындай тагдырга туш болду. Айланамды алмурут, алма бактарынан тазалагыла. Ошентип алмурут жана алма бактары да отун үчүн кыйылышты. Тынчы жок терек баардык дарактарды биринин артынан бирин жок кылууга буйрук берип, бакчанын ээси болуп калды. Анын мурунку кооздугунан дөмүрлөрү гана калды. Бирок бир күнү катуу бороон башталды. Менменсинген терек ага болгон күчү менен каршылык көрсөтүп, күчтүү тамыры менен жерди бекем кармап турду. Ал эми бороон жолунда башка бак дарактарга жолукпай, жалгыз сулууну ээн эркин таптап, аны аюусуз талкалап ийип салды. Акыры кыйналган терек катуу соккуга туруштук бере албай жерге кулап түштү. Кудай сөзүндө да кыйроонун алдында текебердик келет, кулаардын алдында менменсингендик келет деп жазылган.